Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен биргеликте кыргыз тили предметинин онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакка катышуу үчүн окуу куралдарыбызды жаныбызга кандап алабыз? Сабактын жүрүшүндөгү керектүү жана негизги маалыматтарды деттерибизге белгилеп жазып алабыз. Сабакка жагымдуу маанайда активдүү катышуу максатында силер менен биргеликте 100 минутка жасайбыз. Колубузда кол телефон болсо, аны ыңгайлуу жерге коебуз да көнүгүүнү жасоого даярданабыз. Даяр болсок, баштадык. Научиться петь так сложно, но можно, если очень захотеть. Упражнение на дыхание, страдание, но нужно потерпеть. А я хочу погулять, до утра в компьютер играть. Мама, папа, я так устал, но они опять кричат: ты кто не суперстар. И песня жабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-да. Ну-ка вместе жабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-да. И песня жабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-да. Ну-ка вместе жабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-дабу-да. От заданий, от домашних мне страшно. На стенку прыгаю без сил и живу я как в тумане. Азаматтар, көңүлүңүздү көтөрүп, дене боюңузду жазып алган болсок, анда сабакты баштадык. Кана балдар, айткылачы, маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кайсылар кирет эле? Ойлонолучу. Азаматтар, алар зататууч, сынатууч, санатууч, ататууч, тактооч жана этиш. Булардын ичинен биз задатооч сөз түркүмү менен таанышканбыз. Бул жерден эмнени байкадыңар, балдар? Албетте, сынатооч деген сөз түркүмдү биз башка түс менен белгилеп көрсөтүппүз. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сынатооч. Сынатооч сөз түркүмү тууралуу кандай маалыматтарды билесиңер? Ойлонолучу гана. Эгерде ойлонуп, билген маалыматтарды эстеген болсок, анда сабактын жүрүшүн улантсак. Балдар, экранда эмненин сүрөтүн көрүп турабыз? Албетте, алма. Алма бул эмне? Зат. Демек, бул заттын ар кандай белгилерин атап көрсөтүүчү өзгөчөлүктөрүн айткылачы, кана балдар. Же болбосо, кандай алма деген суроого жооп берген сөздөрдү айталы. Же белгилерин санайлы. Кызыл алма заттын өңүтүсүн билдирди. Тоголок алма заттын формасын билдирди. Чоң алма заттын көлөм ченемин билдирди. Таттуу, ширин, кычкыл алма заттын даамдатын билдирди. Балдар, эмне үчүн даамдын бир канча белгилерин атадык? Албетте, алманы биз азыркы учурда жөн гана көзүбүз менен көрүп турабыз. Эгерде алманы жеп көргөнүбүздө кандайдыр бир так туура жоопту айта алмакпыз. Ошондуктан азыркы учурда биз даамдын бир топ белгилерин болжолдуу түрдө атап өттүк. Андан кийин сулуу алма заттын сын сыпатын билдирди. Эми ушул жерден бул берилген маалыматтардын негизинде өзүбүз сынатооч боюнча эреже же болбосо тыянак чыгарганга аракет кылып көрөлү, кана балдар.
Азаматтар оюңарды бир жерге жыйнап, эреже чыгарган болсок, анда өзүбүздүн маалыматыбызды бул маалымат менен салыштырабыз. Сынатууч заттын өңүтүсүн, сын сыпатын, көлөм ченемин, формасын, даамын билдирип турган сөздөр сынатууч деп аталып, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берет. Силер үчүн биринчи тапшырма. Бул заттардын сын сыпатын көрсөткөн сөздөрдү таап дептерибизге жазабыз. Бул жемиштерди дептерибизге белгилеп калалы. Балдар, айткылачы, бул жемиштер кандай жерде же болбосо кайда өсөт? Буларды комментарийде белгилеп калтырабыз. Сынатууштун сөз түркүмү катары белгилери. Морфологиялык белгиси. Сынатууштор даражалар боюнча өзгөрөт. Сынатууч сөздөр жөндөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчө көптүк санда өзгөрбөйт. Бул белгилер менен заттанганда гана өзгөрөт. Сынатуучтордун даражалар боюнча өзгөрүшүн байкайлы. Мисалы, жай даражада кызыл алма, салыштырма даражада кызылыраак алма, күчөтмө даража кып-кызыл алма, басаңдатма даража кызгылт алма. Демек, заттын белгилерин ар кандай даражада көрсөтүп берди. Экинчи белгиси синтаксистик белгиси. Сынатуучтор сүйлөмдө аныктооч, бышыктоочтун жана баяндоочтун милдетин аткарат. Мисалы, Асан кызыктуу китепти окуду. Асан кандай китепти окуду? Кызыктуу. Албетте, бул жерде сынатууч сөзүбүз аныктоочтун милдетин аткарды. Кийинки сүйлөм. Ысык-көл кышта жылуу, жайда салкын. Бул жерде жылуу жана салкын деген сынатууч сөздөрүбүз баяндоочтун милдетин аткарды. Үнү жагымдуу угулду. Үнү кандай угулду? Жагымдуу. Демек, бул жерде сын сыпат бышыктоочтун милдетин аткарды. Экинчи тапшырма. Сүйлөмдөгү сынатуучторду таап, анын сүйлөмдөгү аткарган кызматын аныктайбыз. Берилген сүйлөмдөрдү дептерибизге көчүрүп жазып, тапшырманын шартын аткарганга аракет кылабыз. Бүтүн жер жүзү аппак, кооз жана сулуу. Кадырлуу адамдар келишти. Исмайыл райымсыз көрүндү. Жакшы уул элине баш болот, жаман уул элине кас болот. Тянь-Шань көп тоолордон бийик. Кийинки тапшырма. Төмөндөгү берилген темалардын негизинде тирек сөздөрдү пайдаланып, жакан текст жазабыз. Жаз мезгили, тирек сөздөр: салкын, кооз, укмуштуудай, жапжашыл, кызыл-тазыл. Менин апам. Тирек сөздөр: мээримдүү, сулуу, акылдуу, өнөрлүү, жароокер. Бул эки теманын бирөөсүнө берилген сөздөрдү пайдаланып, чакан текст түзөткөнбүз. Андан кийин, эгерде тема боюнча кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, бул даректер аркылуу кайрылсаңар болот. Ал эми бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча бул сабак менен гана чектелип калбастан, окуу китебинде берилген маалыматтар менен салыштырып окуп көрөбүз. Окуу китебинде берилген көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды аткарабыз. Аткарылган тапшырмаларды мугалимдерибизге жиберип, текшеребиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.